Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Саламатсыңар балдар. Барыңарга жагымдуу маанай калуу менен бүгүнкү сабакыбызды баштайбыз. Сабактын темасына көңүл буруп угабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сан атооштун өз алдынча жөндөөлүшү. Сан атоош дегенде биз эмнени элестетебиз балдар? Кадимки эле сандарды элестетишибиз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сыяктуу сандар булар сан атоош деп аталат. Ал эми өз алдынча жөндөөлүшү дегенде сөз түрдө жөндөмөлөрдү элестетүү болуш керек. Жөндөмөлөр кыргыз тилинде силер билесиңер 6 жөндөмө бар балдар. Буга чейинки темаларда биз алар тууралуу өтүп келгенбиз балдар. Бүгүнкү тема сан атооштун өз алдынча жөндөөлүшү. Сан атооштор өз алдынча туруп жөндөөлөт бекен же жөндөөлбөйт бекен? Ушул жөнүндө сүйлөшөбүз балдар. Так. Ана эмесе бүгүнкү сабакты 3 максат аркылуу ишке ашырабыз. Сабактын максатын карагыла балдар. Биринчи, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар экен билебиз балдар. Билебиз, канча темада канчадан бери эле өтүп келатабыз буну. Сүйлөмдүн ичинен зат атоош менен сан атоошту ажырата алабыз. Бизде сөз түрдө зат атоош менен сан атоошту ажыратканды билишибиз керек. Эгерде биз зат атоош менен сан атоошту сүйлөмдүн ичинен ажырата албасак, анда биз бүгүнкү темасы сабак сан атооштордун жөндөөлүшүн анда жакшы түшүнбөй калабыз балдар. Ошол себептен өткөн темаларды эске салганга аракет жасагыла балдар. Зат атоош деп кандай сөздөрдү зат атоош деш керек? Зат атоошторду билишибиз керек. Зат атоошторду табыш үчүн сүйлөмдөн ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорду беребиз балдар. Андан кийин сан атоош сөздөр, зат атоош сөздөрдүн жардамы менен жөндөөлөрүн билебиз. Бул 3-нчү тема. Сан атоош сөздөрдү өзүнөн өзү жөндөөлөт бекен же жөндөөлбөйт бекен? Ошого көңүл бурушубуз керек балдар. Так. Эң биринчи эле биз 6 жөндөмөнү билип алайык балдар. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Эми булардын жөндөмөлөрүн карагыла. Атоочко ким эмне сүйлөмдүн ичинен биз атооч жөндөмөсүн табыш үчүн ким эмне деген суроо беребиз. Так, илик кимдин, эмненин. Барыш кимге, эмнеге. Табыш кимди, эмнени. Жатыш кимде, эмнеде. Чыгыш кимден, эмнеден. Булар кыргыз тилиндеги эмнелер экен? Жөндөмөлөр экен. Эми карагыла. Тилек, мышык. Тилек деген бул зат атооч. Мышык дагы зат атооч болду. Эми жөндөйбүз. Илик жөндөмөсүнө тилектин, мышыктын. Барыш тилекке, мышыкка. Табыш кимди? Тилекти, мышыкты. Жатыш кимде? Тилекте, мышыкта. Чыгыш кимден? Тилектен, мышыктан. Эки сөздү биз жөндөп койдук балдар. Эми сан атооч менен зат атооштон турган сөз айкашы жөндөөлгөндө жөндөмө мүчөлөр зат атоочко гана жалганат. Сан атооч менен зат атооштон турган сөз айкашы жөндөөлгөндө жөндөмө мүчөлөр зат атоочко жалганат. Ошондо балдар, сан атооч өз алдынча туруп жөндөөлө албайт экен. Мына бул жерден көңүл бургула. Бул жерден көңүл бурабыз балдар. Карагыла. Мисалы 3 кыз, 3 кыздын, 3 кызга, 3 кызды. 3 деген канча? 3 бул сан атооч. Ким? Кыз зат атооч. Бул эми кайсы жөндөмө болду? Атооч жөндөмөсү болду. 3 кыздын. Канча кыздын? 3 кыздын. Канча кызга? 3 кызга. Канча кызды? 3 кызды. Биз 3 дегенди өз алдынча алып, эмне кыла албайт экенбиз балдар? Жөндөмөлөр менен
жөндөй албайт экен. Сөз түрдө санат ошту жөндөмө мүчөсү менен жөндөш үчүн бизге сөз түрдө зат атооч сөздөр керек экен. Түшүнүктүү болуш керек балдар. Түшүнсөңөр азаматсыңар. Эми санат атооч сөздөр, анан зат атооч сөздөр. Карагыла. Санат атооч сөздөр, зат атооч сөздөр. Санат атооч 15, зат атооч машина. Санат атооч 30, зат атооч күн. Санат атооч жүздөй, зат атооч киши. Санат атооч 150, зат атооч окуучу. Санат атооч 500, зат атооч сом. Санат атооч 31, зат атооч март. Канча, ким, эмне. Булар эмне экен? Зат атоочторго ким, эмне деген суроону беребиз. Ал эми сүйлөмдүн ичинде санат атооч сөз табыш үчүн канча деген суроо беребиз балдар. Сүрөттү карагыла. Сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө биз балдарды көрүп атабыз. Кимдерди? Балдарды. Алар канча экен? 1, 2, 3 экен. Санат атооч менен зат атоочту бул сүйлөмдө биз эмне кылдык балдар? Ажыратып алдык. Кана. Мынакей санат атооч 3, зат атооч кыз. Мен чыгарбай турсам болмок экен балдар. Дайын иштептерге жазганга аракет жасагыла. Атооч. Карагыла. Атооч 3 кыз, илик 3 кыздын, барыш 3 кызга, табыш 3 кызды, жатыш 3 кызда, чыгыш 3 кыздан. Так. Кандай суроо беребиз? Атооч ким, илик кимдин, кыздын 3 кыздын, барыш кимге 3 кызга, табыш кимде 3 кызды, жатыш кимде 3 кызда, чыгыш кимде 3 кыздан. Сүрөттө эмнең кайсы жемиштин түрүн көрүп атабыз балдар? Сүрөттө биз жемиштин түрү алманы көрүп атабыз балдар. Канча алманы көрүп атабыз? Эмнени? Алманы зат атооч болду. Канча алма? 1, 2, 3, 4 алма балдар. Көңүл бургула. Санат атооч 4, зат атооч алма. Атооч 4 алма, илик 4 алманын, барыш 4 алмага, табыш 4 алманы, жатыш 4 алмада, чыгыш 4 алмадан. Мынакей булар эмне болду? Сын атооштун жөндөөлүп атат. Түшүнүңөр болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү теманы сын атооштун жөндөөлүшү деп берилген болчу балдар. Жаңылмач. Так. Кыргыз тилинде билесиңер, биз жаңылмач, макалакап, табышмактар дегенди көп айтабыз балдар. Жаңылмач бул тилибизди так айтырганга жардам берет. Так сүйлөгөнгө. Жаңылмач 40 кыл койрук, 40 кызыл койрук, 40 кыл койрук ичинде ылгый кызыл кыл койрук. Бул жерден жаңылмашты биз жөн эле айтып койбостон эмне кылабыз балдар? Санат атоошту табабыз. Санат атоочу кайсы болушу мүмкүн? Санат атоочу кайсы болот балдар? 40, 40, 40. Булар эмне болду? Санат атоочу. Канча? 40, канча? 40. Эгер кааласаңар, жаттап алсаңар да болот. Бул жаңылмашты сөз түрдө жатташ керек балдар. Табышмакты карагыла. Табышмак бул бизди ойлонгонго аябай чоң жардам берет. Табышмак. Bir чынынын ичинде эки түрдүү суу бар. Бирине бири кошулбайт. Эң биринчи санат атоочторду тапканга аракет жасайык балдар. Bir чынынын ичинде эки түрдүү суу бар. Бирине бири
кошулбайт. Санатош сөздөр кайсы балдар? Bir, kança? Bir, çınının, emnenin. Da kança? Eki, bular emneler boldu. Сан атоштор болду балдар. Эми табышмактын жандырбагын тапканга аракет жасагылычы. Bir чынын ичинде эки түрдүү суу болот экен да, бири-бирине кошулбайт экен. Булар кайсылар болушу мүмкүн балдар? Булар деген суу менен майы. Так, анда эмесе балдар, биз өткөн сабакта сонун бир текст менен таанышып жаткан болчук. Текст деп коем, жомок менен, балдар. Бул жомоктун да тарбиялык мааниси аябай кандай чоң, күчтүү, аңкоо аюу эмне кылат, баардыгы бир чогуу ынтымакта бир үйдө жашап жатканда аюу аңкоолугуна салып эмне кылды буларды? Ушул боюнча болмокчу, эгерде өткөндөн эске салсаңар. Немесе андан ары улантабыз. Ойлонгула, өткөндө биз Мунара деген текстти баштаган болчук өткөн сабакта. Ошо Мунарада кимдер жашап жаткандыгы, канчуу жашап жаткандыгы жөнүндө сөз болгон болчу. Төртүнчү болуп Амалкөй куу түлкү келип, Мунара, Мунарада ким жашайт дейт. Ага ийин касчу чычкан, тосток көз бака, алаң көз коркок коён жооп беришет. Мен ийин касчу чычканмын, мен тосток көз бакамын, мен алаң көз коркок коёнмун, а сен кимсиң? Мен Амалкөй куу түлкүмүн. Кел биз менен жаша дешет. Ошентип төртөө Мунарада жашап калышат. Бешинчи болуп Чалыр көз аңкоо аюу келип, Мунара, Мунарада ким жашайт дейт. Ага ийин касчу чычкан, тосток көз бака, алаң көз коркок коён, Амалкөй куу түлкү жооп беришет. Мен ийин касчу чычканмын, мен тосток көз бакамын, мен алаң көз коркок коёнмун, мен Амалкөй куу түлкүмүн, а сен кимсиң дешет. Мен баарыңарды басып өлтүрүүчү Чалыр көз аңкоо аюумун деп айтаары менен Мунараны басып жыгылат. Мунаранын ичиндеги жаныбарлар туш тарапка качып эптеп кутулушат. Так, текст боюнча бир жолу түшүнүп берип кетейик. Так, төртүнчү санатош бар бекен. Биринчи санатошту табабыз. Канчанчы төртүнчү деп канчоо жашаган экен берде? 1, 2, 3, 4. 4 жаныбар жашаган экен. Алар кимдер экен? Чычкан жашаган экен, тосток көз бака, алаң көз коркок коён төртөө жашаган экен. Так, анан кийин 5-чи болуп ким келди буларга? Аңкоо аюу келди балдар. Карагыла. Бул жерде Мунаранын ичине көптөгөн адам жаныбарлар батышты, бирок кимдин аңкоолугунан Мунара бузулуп калды балдар? Чалыр көз аңкоо аюунун айынан булар эмне кылды? Мунарасы бузулду. Ал эми Мунара бузулгандан кийин аларга ичиндеги жаныбарлар эмне кылышты? Алардын ичиндеги жаныбарлар туш тарапка тарап кетишти балдар. Так, эми окуйбуз балдар. Окуя, каармандар, окуя болгон жер, окуя болгон мезгил. Карагыла. Так, эң биринчи окуя кайсыл жерде, эмненин ичинде болду окуя? Окуя бул Мунаранын ичинде болду. Так, окуя болгон жер кайсыл жер эле?
Токойдо болду, Токойдогу мунаранын ичинде болду. Каармандар кимдер эле ал жерде балдар? Каармандар өздөрүн кандай кылып таанышты? Каармандар кандай кылып таанышты бул жерде? Каармандар өздөрүн мен чычканмын, мен чычканмын, мен чычканмын деди. Дагы өзүнө ага ийин касчу чычкан, тосток көз бака, алан көз коркок коёндор жашаган экен, балдар. Окей. Окуя эмне болуп бүттү? Окуянын соңу жакшы бүттүбү же жаман бүттүбү, балдар? Окуянын соңу аябагандай жаман бүттү. Эми суроолорго жооп бергиле. Суроолорго жооп бериш үчүн баарыңарга иштептериңерди алып чыккыла деп айтаар элем. Анткени биз бүгүн бул мунара деген текстти жыйынтыктайбыз, балдар. Иштептериңерге жоопторду жазганга аракет жасайбыз. Биринчи, мунарага 4-чү болуп ким келди? Табыңыз, балдар. Ойлоңууга мен силерге убакыт беремин. Мунарага 4-чү болуп ким келди? Кана, балдар? Мунарага 4-чү болуп ким келген экен? Туура, балдар. Азаматсыңар кимди ким тапкан болсо, мунарага 4-чү болуп Аю келди. Андан кийин ой кечиресиңер, балдар, мен адашып алдым. Эмне келген? Түлкү келген. Мунарага 4-чү болуп түлкү келген болчу. Мен куу түлкүмүн деп мунарага кирет. Аны ошо тосток көз бака, чычкан, коён бардыгы макулдашып 4-чү кылып куу түлкү эмнени түлкүнү киргизген болчу. Экинчи, 5-чи ким келди, балдар? 5-чи адам ким эле? Ал эмне кылды? Аларга пайдасын алып келдиби же зыян келтирдиби? 5-чи болуп чалыр көз аңкуу Аю келди. Иштептерге ушундай кылып жазабыз, балдар. Туура жазганга аракет жасашыбыз керек бунун бардыгын. Мунарада канча жаныбар жашайт жалпысынан? Кана, санаа тобушту эстейбиз. Мунарада канча адам жашаш үчүн